Biz bugün inşallah Ramazan boyunca söz kılabız. Ramazan'a dayardık. Ramazan'a az gana күндөр kaldı. Buyursa Ramazan bizde Muftiyattın çıkar emesi boyunca 23'ünde болады. 23'ünde roza karmayбыз, же bir gün neme болуп калышы мүмкүн. Жылып кетиши мүмкүн, бирок азырынча ошондой. Ар бир сиздер күндө баягы күндө бул жака келгендер угуп жатса керек, ар бир эле устаз ушул Рамазан боюнча сүйлөп атат да, күн сайын эле Рамазан деп. Бул өтө маанилүү болгондуктан ошол баарыбыз ошол сүйлөп калайлы деген максатта сүйлөп атабыз эми. Бул окшошлуу тема темасы окшош эле, бирок балким сүйлөгөндө сөздөрү, аят, хадистер бир аз айырмаланышы мүмкүн. Бирөөнүн башкасынан, бири-биринен. Себеби биринчи максат бул жерде бул аят, хадистерди кайталоо менен бул эң биринчи мен бул жерде өзүмө эскертүү болот да. Эң биринчи өзүмө эскертүү болот, андан кийин сиздерге. Анан экинчиси Пейгамбер саллаллаху хадисте айтат: "Аддалу алал хайр кафаилихи." Бир хадистин жүзүндүсүндө аягында айткан: "Аддалу алал хайр кафаилихи." Жакшылыкка үндөгөн адам, жакшылыкка далалат кылган киши ошону аткарган кишинин соогун алат дейт. Мисалы, бирөө акчасы бар киши, сен ага айттың, мисалы, бир айылда мечит муктаждык болуп атты, мечит салып койбойсуң деп айттың. Анан ал салып койду. Мисалы, балким бир жолу айттың, же көп жолу айттың, кысасы ошону салдырганын, ошол мечиттин салынышына сен себепкер болдуң да. Ошондо сен жөнүнө сөз айтуу менен ошол соопту да сен алып атасың да. Элестет, сен бирөөгө мечит салып кой, медресе салып кой, бирөөгө жардам берип кой, бул ишти кылып кой деп айтуу менен, эгер ошол киши аткарып койсо, ошонун соогун сен алып атасың. Сага да ошондой сооп берилет. Ал дагы анын да сообу азайбайт. Ага мисалы канча сооп берилсе, 1000 сооп болсо, сага да 1000 сооп, миллион сооп болсо, сага да миллион сооп берилет да. Ошол максатта биз бул жерде сиздерге аят, хадистерди окуп берип атабыз да. Себеби кыямат күнү адамдын баягыдай сооп күнөөсү таразага коюлганда балким бир кишинин мисалы сооптору аз болуп калышы мүмкүн да. Бирок ошол башкаларга сөз эме кылып, ишарат кылып, далалат кылуу менен ошолордун соогун иншалла үзүрү болуп калабы деген максатта айтып жатам да бул жердечи. Анан Рамазан бул аябай чоң мындай ар бир убактысын, ар бир секундасын пайдалана турган өтө ибадат сезону да. Мисалы сезон келгенде ар бир адамдын жумушуна жараша сезондору болот. Ошол сезон келгенде бүт жумушун таштап ошого бүт басым жасайт да. Кыш келип калганда баягы дордойдо кийим саткандар, куртка саткандар күндө таң атпай барып, эмелерин, товарларын сатып, ошол кыш дагы узара берсе деп мындай мартта түгөнүп калбай, апрель майга чейин кар жай берсе деген кээ-биркелер тилейт да, сатып алайын деп жүргөнүздөр. Биз дагы Рамазанда ошондой пайдаланышыбыз керек да. Тилекке каршы ошол Рамазан айы келсе дагы орозо кармабай кайдыгерлик менен өткөргөн мусулмандар бар да. Биз мусулманчылыкты бир гана телевизор менен айтпастан, муну амал түрүндө дагы көрсөтүшүбүз керек. Албетте эми келме келтирип кыбылаган, караган кишилердин баары мусулман болуп эсептелинет, биздин акыйдада. Бирок амал бул өтө маанилүү да. Себеби Алла Таалам ар бир аятты карасаңыздар, инналлазина аману ва амилус солихат. Иман келтирип солих амалды жасагандар. Валлазина аману ва амилус солихат. Ушул иман келтирип амал кылгандар деген ушул сөз дайыма чогуу келет да Куран аяттарындачы. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи деле мисалы аят, хадистерди айткандан кийин мындай практически ал деле жасап көрсөтүп берди да. Жашоон карасаңыздар, адал арамга өтө маани берген Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Үлгү болгон. Ал бир гана сүйлөп коюп кийин өзү башка жумушту кылган эмес. Ал айттыбы, өзү аткарган. Биз деле ошондой болушубуз керек да. Айтып атабыз, ошону аткарышыбыз керек. Угуп атабыз, мүмкүн ошо аткарышыбыз керек да. Бул бир гана мындай
сүйлөп эле кое турган маселе эмес да. Муну сүйлөгөндөн кийин аткарыш керек. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, ушул Рамазан айы, ким Рамазан айында жашап, тирүү болуп жашап, Рамазан чыкканча өзүнү бейиши кыла албаса дейт, ал бардык жакшылыктан кур калган киши дейт да. Бул дегени Рамазан айында кээ бир адамдардын күнөөлөрүн Алла Таалам бардык күнөөлөрүн кечирет да. Мурдагы болгон жана келечекте боло турган. Бирок ал сыр, кимдигин кечирет аны билбейбиз, аны кыяматта билебиз. Ошондой бир себеби орозо кармоо, мисал бардык ибадаттар, баягы хадис кудсута айтып Алла Таалам. Куллу амал ибн Адам лаху илля сиям фа иннаху ли ва ана ажзи бихи. Адам баласынын кылган ар бир ибадаты бул өзү үчүн дейт. Анан ал ибадаттардын, мисал Куран окуйсуңбу, намаз окуйсуңбу, алардын ар бир ибадаттын сооптору көрсөтүлгөн да, мынча деп. Бир гана орозонун сообу бул сыр бойдон калган. Себеби орозо бул меники деген Алла Тааламчы. Пенде орозо кармаганда бул пенде менен Алланын отусундагы сыр болот. Биз билбейбиз, мисал эртең менен саарлыкка туруп, кадимкидей эле ооз бекитип алып, кийин башка учурда курсак ачканда балким кичине суу уруттап коёт же кичине тамак жеп койгондор болушу мүмкүн. Бул чоң күнөө, Бирок ошондой сырдуу болгондуктан Алла Таалам деле анын сообун, сыйлыгын сыр кылып сактап койду да. Ошого биз өтө маани жасайлы, маани берели да. Пейгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Ушул Рамазан айы боюнча айтып жатат. Фастаксиру фихи мин арбаи хисал дейт. Ушул айда 4 ибадатка маани бергиле дейт. 4 ибадат. Хислатани турдуна бихима раббакум дейт. Ва хислатани ла гина лакум анхума. Эки сыпат, эки ибадат, бул ошол эки ибадатты, 4 ибадаттарды экөөнү жасоо менен Раббиңерди ыраазы кыласыңар дейт. Дагы эки ибадат андан аркырбай койгонго эч кандай эмеңер деле жок дейт да. Айлаңар жок дейт. Экинчиси некен? Биринчи эки ибадат бул فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرون дейт. Биринчи келме келтирүү, анан истигфар айтуу. Биз ошону унутпайлы да. Дайыма келме келтирип истигфар айталы. Келме келтирип истигфар айталы. Бул аябай чоң ибадаттар. Анан экинчиси وَمَا اللَّتَانِ لَا غِنَى لَكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ. Бул бейишти, Алла Тааладан бейишти сурап, анан тозоктон куткар деп тилейсиңер. Ошол 4 ибадатты келме келтирүү, келмени көп айтуу, шахада, ашаду ан ла иляха иллаллах, анан истигфар айтуу, тоба кылуу, анан ошондой эле Алла Тааладан бейишти сурап, тозоктон сактануу. Жабир радиаллаху анху айтат. Орозо боюнча айтып жатат да, орозо деген эмне? Орозодо дейт, эгер орозо кармай турган болсоң, иза сумта фалиясум сам'ук ва басарук ва лисанук анил кадиб вал ма'сам дейт. Эгерде сен орозо кармай турган болсоң, сенин кулагың, көзүң жана тилиң дагы орозо кармасын дейт. Сенин кулагың, көзүң, тилиң жамандыктан жана күнөө иштерден орозо кармасын дейт. Өзү орозо кармоо, арабча саум, бул эмне? Кармануу дегенди билдирет. Кармануу. Эмнеден кармануу? Бул тамак аштан кармануу. Жана ошондой эле оозду ача турган амалдардан, кыймыл аракеттерден кармануу. Ошондой эле күнөө иштерден да карманышыбыз керек да. Бир гана курсагыбызды кармай бербей, жаман сөздөрдү сүйлөгөндөн, жаман сөздөрдү угуудан, жаман нерселерди көрүүдөн дагы сактанышыбыз керек. Вада азал хадим. Ошондой эле эми бул илгери ошол адамдарда кызматкерлери болгон да. Азыр деле кээ бир адамдар кызматкерлери бар. Ошол кыласында кызматкерлерге ыза келтирбегениң дейт. Орозодо. Сен орозосуң. Мындай орозо абалында адам өтө мүмкүн болушунча
эми идеалдуу деле болуш кыйын, бирок идеалдуу болгонго аракет кылыш керек да, айрыкча орозоту үчүн. Ошондой. Валиякун алейка вақар ва сакина яума сиямик. Ошондой сен орозо кармаган учурумда, орозо кармаган күнүңдө эмне болду? Мындай оор басырыктуу, жайбаракат болгонун дейт, адептүүлүктү сактап дегендей. Вала тажал яума фитрик ва яума сиямик савади. Сен орозо кармаган, орозо кармаган күнүңдү бирдей кылбагын дейт да. Мен бүгүн орозомун деп дайыма эстеп, мындай бир аз, күнөө соопко маани бергенин дейт да. Ошондуктан биз орозо айында эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи эле ошол Куранды көп окушубуз керек. Куран окуганды билбегендер Куран окуганды үйрөнүш керек. Куранды кирилл тамгасынан эмес, ошол араб тилинен, араб тамгасынан окуш керек. Анан не истигфарды көп айтышыбыз керек. Истигфар айтканда ошол астагфирулла деп айтабыз. Астагфирулла деген Аллахым күнөмдү кечир деген. Анан муну бир гана Аллахым күнөм кечир деп айта бербестен биз ошол эстеп туруп кимдин акысына өткөн болсок, ошол кишилер менен барып эсептешишибиз керек. Барып мени кечирип кой. Мен мындай кылган элем мисалда. Сен бир нерсең урдаганмын, же жала жапканмын, бир нерсе кандай күнөө болбосун, барып ошол киши менен эсептешиш керек. Аны кыяматка калтырбаш керек. Адам акысы. Бул истигфар айтуу менен башка пенделердин күнөөлөрү кечирилип кетпейт. Ушул маселеге биз маани берели да. Адам мисалы намаз окуйт, мечитке келет, тобо кылат, Рамазанда орозо кармайт, умрага барат, ачылыкка барат. Ал ибадаттар күнөөлөрдү кечирет, бирок ал кандай күнөөлөрдү? Пенде менен Алланын ортосунда болгон күнөөлөрдү кечирет. Чоң күнөөлөр болбосо. Ал эми пенделердин акысына өткөн болсо, бирөөгө зулумдук кылган болсо, бирөөгө бир зыян келтирген болсо, же финансылык гыйбат кылган болсо, финансылык зыян келтирген болсо, ошол киши менен эсептешиш керек. Барып, мен сенин ушундай кылган элем, 10 жыл мурда, 20 жыл мурда, 30 жыл мурда деп алдынан өтүп, акчасын берип, эсептешип, анан тоба кылыш керек. Макулбу? Ошону биз билейли. Үчүнчүсү, ошондой эле көп дуа кылышыбыз керек, жана зикирлерди айтышыбыз керек. Дуа дегенде мындай экен да. Мисалы Пейгамбар саллаллаху алейхи айтпайбы? Ким мисалы багымдат намазын жамаат менен окуса, күн батканга чейин ал Алланын коргоосунда болот дейт. Ошондой эле мисалы дагы бир хадисте айтат, ким мисалы кеч кирерде ошол дуаларды айтса, таң атканга чейин Алланын коргоосунда болот. Жана ошондой эле бизде азгарыл масал, субахул маса деп коет арабча. Эртели кеч айтылчу дуалар. Ошол дуалардын бир сыры мындай экен да. Пейгамбар сөзүн эч кандай таштаган эмес да ошол дуалардычы. Биз тилекке каршы ошол дуаларды таштап, бизде мына коомчулукта жин шайтанга аралашып кетип, жин тийип, анан көз тийип, бар нерсе болгондо көп болуп атат да. Себеби бул дуа сактайт, бирок эмне? Баягы телефондун заряды сыяктуу да. Сен зарядтеп коесуң, ал кайра эле азайып баштайт. Дуа деле ошондой. Сен эртең менен дуа окудуңбу, сакталат. Сактайсың, Алла Таалам сени сактайт. Бирок кеч киргенде айтпасаң, анда сен коркунучтасың да. Сен кайра баягыны айтып коюшуң керек. Ошону унутпайлы да. Бул Алланын сактоосу, ошо зикирлер убактылуу. Эмне үчүн? Себеби мисалы бир жылда бир болуп турган болсо, анда бир жолу айтып коебуз, жана жүрө беребиз да. Жок, Алла Таалам пендени өзүгө көбүрөөк тартыш үчүн ошондой кылып атат да. Убактылуу кылып койгон. Ошондуктан 5 маал намаз окуп атабыз да. Ошо 5 маал намазды таштабайлы. Азыр эми кышында, күзүндө жеңил эле болду, багымда окуган, түн узун болуп. Азыр бир аз башталды да. Багымдатты окугандар азайып, анан саратанда мындан да азайып кетет да. Ошондуктан биз багымдат намазына маани берели да. Багымдат куптан жана багымдат намаздарын. Анан дуа кылганда, биз дуа кылганды билейли. Анан үйрөнөйлү, атайын дуа кылуун, дуа хадистери бар. Аят хадистери бар, жыйнактары бар да, дуалар, зикирлер деген. Ошону алып туруп окусаңыздар аябай жакшы болот. Ал жерде бардык эмелер камтылган да. Себеби биз мисалы дуа кылганда кыска эле дуа кылабыз, Аллахым күнөөмдү кечир, бейишке киргиз деп коебуз, болду. Алла Таалам күнөөбүздү кечирип бейишке киргизиши мүмкүн, бирок
сен ага чейин бул жакта жашооң бар да, өлгөнгө чейин жашап атпайсыңбы? Ошол жашоодо балким күнөөңдү кечирип, бирок оору сыркоолор дуушар болуп калышың мүмкүн, жакырчылыкка дуушар болуп калышың мүмкүн, мисалы ар кандай сага жакпаган жагымсыз учурлар болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ошолордун баарын айтып келишиң керек да. Узун дуа айтканды билейли. Ана адептүүлүктү сактайлы, анын өзүнчө эмелери бар, адептүүлүктөрү, адептери бар. Ошону үйрөнүңүздөр да китептерден. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат, Рамазан айында ар түнү bir perişte bir dua kılat deydi. Ya bağiyel hayr halumma ve ya bağiyel şer aksır deydi. Bu dua kılat deydi da, ey жақсылык kılgan, soğuk kılgan adam, şaşıl deydi. Alemi bayağı günah kılgan kişini sen toktol deyip dua kılat deydi da, eskertet deydi. Anan Oroza ayının, Ramazan ayında Ramazan ayının en özgөчөлүгү, бул баарыңыздар билесиздер, бул эмне? Кадыр түн. Ал жерде Кадыр түн кечеси бар да, Кадыр түнү бар. Кадыр түндү Алла Таала эмне деп атат? Лайлатул кадри хайру мин алфи шахр дейт. Кадыр түнү 1000 айдан артык деген да. 1000 ай дегени бул орто эсеп менен 83 жыл, 3 ай жана канча бир күндө эсептешкен да. 83 жылдан көп. Sen bir tün ibadat kılasın, Allah Teala sana 83 yılda ibadetini verir de. Bu kebir rivayetlerde kelet bir gana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bizim uşul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetine gana verilgen. Allah Teala'nın sıylığı bulgan. Birden bir. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ga hayırlıp men ümmetimdin jaşı az bolup kaldı. Ömürleri kıska bolup kaldı deyip suranganda. Sebebi Peygamber başka bir hadis aytkan, men ümmetim ömürü 60'dan 70'e çeyin degen rivayettler var. 60-70 jana başka rivayetler. Kıskada başka adamlar köp yaşagan. Misali Nuh aleyhisselam'dı ne deydi? وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا deydi. Al 950 yıl. 950 yıl davat kıldı da Nuh aleyhisselam. Adam aleyhisselam dele andan körük yaşagan. Onlar 1000 yıl yaşaşkanda. Адамзаттын өмүр жашоосу кыскарып мына биз ошол акыр кыяматтын адамдарынын жашы андан деле азайып кетти да. Ошондуктан башкаларга жетиш үчүн, соо көрүк болуш үчүн Алла Таала ушундай бир белек кылды. Бул белекти биз туура пайдаланганга аракет жасайлы да. Анан Пeygamber hadiste ne deydi? Men qama leyletel kadir imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi deydi. Kim Kadir tünü, oşo Kadir tününün faziletine iman keltirip, soğuğun kütüp, oşol tünü namaz okuy turgan bolsa, tarawih namazını okuy turgan bolsa, oşol tündü ibadat menen tirilde turgan bolsa, al kişinin bardык günöleri keçirilet deydi. Anan күнөө кечирилет дегенде баягы эле маселени мен ар бир немеде кайталаганды жакшы көрүп жатам, кайталайм мен ар жолу. Күнөө кечирилет дегенде унутпайлы, баягы эле маселе чоң күнөө болбош керек, анан адам акысына кирбеш керек. Алар өзүнчө тобо менен эсептешүү менен гана кечирилет да. Ошону унутпайлы эч качан, макулбу? Ошондуктан анан Кадыр түн кечеси качан болот дегенде hadislerde kelet tak gün feltemisuha fil ashril awahir degen hadiste. Akırkı 10 günde izde gele degen da, izden gele degen. Oşonda dagı bir rivayetlerde ne deydi? Tak gündörde dep kelgen. Oşonduktan alımlar aytat 21'inden başlap 29'una çeyin. Uşul tündörde biz Kadir tündü tosuşuğuz gerek da. 21'inden 29'una çeyin. Tak gündörde. Anan kebir uçurlarda misalı biz bir gün erте karma, başkalar bir gün keçire karma, banan bizde 20'sı olsa tüylerde 21, bizde 20 olsa tüylerde 22 ol, almaşık olup baydı. Oşunda alımlar aytat, 10 gündün barın tiriltken en jakşı bolat da. Sebebi bilesin de oşul 20'sından 29'u je 30'una çeyin. Oşul kündörün biri, tündörün biri de. Barın 10 gün. Oşunduktan minal
Arap өлкөлөрүндө жана башка ислам мамлекеттеринде аябай акыркы 10 күнгө маани беришет да. Бүт соопчулуктарын, ибадаттарын, немелерин бере турган садакаларын акыркы 10 күнгө кармап баягы сакташат да, баягы сары майды сактагандайчы. Анан ошол күнү анан бүт неме кылышат. А бизде эмне болуп калат? Биринчи күндөрү аябай көп адам келет, мисалы 1000 адам келет дагы, баягы кичирээк мечиттерге 500 адам келет мисалы. Анан күн сайын азайып акыркы 10 күндө эч ким аз эле адам калып кетет да. Биз тетирисинче акыркы 10 күнгө маани беришибиз керек да. Демек биз Кадыр түндү бир гана 27-синде тоспой, эмне ар түнү тосуш, акыркы 10 түндөрү тосконубуз туура болот. Анан эми ислам тарыхында бул Кадыр түн болду дегени качан билинет десе, таң атканда билинет экен да. Уже кеч болуп калганда. Көп нерсени биз кеч билип атпайбызбы? Мээбизге кеч жетет, акылыбызга кеч жетет мисалы. Ошол сыяктуу эле анын аламаттары, белгилери ошол багымда киргенде же күн чыкканда билинет экен дагы. Ошону карап статистика боюнча бирок ислам тарыхында 27-синде көп кездешиптир. 27-синде, анан 29-унда көп кездешиптир. Бирок 27-си дайыма 100% деген кепилдик жок. Анан ошол түнү мисалы элестетиңиз, кичинекей ибадат кылып койсоң, мисалы садака берип койсоң, 1000 жылдык садаканын соогун берет да. Анан садака бергенде бизде тилекке каршы адамдар садака десе эле немени элестетет экен да, мындай ашып ташкандан кийин садака берем деген түшүнүк бар экен. Мисалы кичинекей бир 20-30 сом жетпей калса, мен берип коем десең, сенде акчаң көппү деп, сенде акчаң көп дедим. Көрүңөр, мындай жаман, бизде ошондой жаман ойлор бар да, жаман күмөнч, бул туура эмес. Эми 20-30 сом баарынан эле чыгат, анан бул туура эмес да. Ошондуктан биз бул неге андай жаман ой чыгып атат? Себеби бизде тилекке каршы садака, кайрымдуулук бул байлар гана берет деген түшүнүк бар да, андай эмес. Биз мисалы бир кишиде болгону 200 сому болсо, 200 сому. Ал эгерде ошол 200-дүн 100 сомун бере турган болсо, ошол 100 сому башка бир миллионерби, миллиардердин $100 дагы жогору туруп калат да. Себеби 200 сомунун 100 сомун берген киши бул бюджетинин 50%-ын чыгарып атат да. Атеги миллиардер $100 ага эмне бир тыйын болуп калат да. Алла Таалам ошол садаканын чыгып жаткан учурда ошол кишинин кайрымдуулугуна, кишинин ыхластуулугун карайт. Ошол эле учурда бюджеттин канча пайызын түзөт, ошону да карайт да. Ошого жараша дагы сооп берет. Ошону үйрөнөйлү. Биз садака мындай байыганда берем десең, сен байыганда бере албай каласың. Сен азыртадан өзүң нафсиңди көндүрүшүң керек да. Нафсиңди көндүрсөң, анан нафсиң ошол күнү байыганда бере турган болот. Чукул эле мисалы 40-50 жашта байып кетип анан берейин десең, нафсиң каалабайт. Сен ал үйрөнгөн эмес да ага. Бул нафси деле, бул нафси менен иштешкен өтө кыйын, өтө оор. Заматта эле макул деп күнөө бербейт да. Бул Кадыр түнү жөнүндө болду. Ошондой эле таравih намазын көп окушубуз керек, Таравih намаз дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат, ким ошол Рамазанда имам менен окуп, имам кеткенче окуса дейт, ага бир түн бою намаз окуду деген сооп берилет дейт да. Ошону үйрөнөлү. Кээ бир адамдар бар, 8 рекет окуп чыгып кетип калышат да. Бул жакшы эмес. Эми мухаддистер, хадис илиминдеги эмелер, алымдардын талашы боло берет. Бирок мисалы практикада ошол эле мисалы Харам мечитинде 20 рекет окушат да. Меккедечи, 20 рекет окулат. Окулуп келген буга чейин көп жылдар бою. Анан кече коронавируста эсимде жок, 8 болуп калдыбы. Кыскасы буга чейин 20 рекет окулган да. Жана ошондой эле мусулман үммөтү тарыхта деле 20 рекеттен окуп келишкен. Анан
Алар 8 рекет мындай да, алар 8 рекет окугандарчы, алар деле bir параны хатым кылышат. Макулбу? 8 рекет окугандар деле биз деле окуп жүрдүк го мисалы, кичинекейде. Алар деле 8 рекет окуйт, бирок ал 1 саат, 1,5 саат окуйт. Ошо 8 рекеттичи. Bir рекетте 2-3 парактан окуп, беттен окуйт мисалы. Жыйынтыгын ошол 1 пара же 1 параны ашырып коюш мүмкүн. А бизде ошол 1 параны 21 беттен 20 рекет аягында окшош эле да. Ошондуктан баягы 8 рекеттен кийин чыгып кеткен жакшы эмес. Адепсиздик болуп калат бул. Биз өзүбүздүн мындай алымдар деле бир алым башка бирөөнүн үйүнө жашаган жерине зыярат кылгандачы ошол кишинин фих илиминдеги бир маселени көз карашын сыйлаганда. Бизде мисалы көпчүлүк Ханафи мазхабын карманып, мисалы 20 рекет окуп аткандан кийин силер деле эми 20 рекетке чейин окуп койгула да, 8 рекеттен кийин чыгып кетпейчи. Демек, таравини окуганда 20 рекетти чогуу окуп, анан витр важип менен чогуу окуп, имам бүтүргөнгө чейин окуй турган болсок, бизге не түнү бою кыямыл лейл, түнү бою намаз окуу деген сооп берилет деп Пайгамбарчы. Макулбу? Ошону колдон чыгарып койбойлу да. Анан орозого кантип даярданабыз дегенде ошол эң эле биринчиси ошол жүрөгүбүздү нафсибизди жаман кулук мүнөздөрдөн тазалашыбыз керек, экинчиси эмне ошол Куранга маани жасайлы, Kur'an okuyandı öğrenmeli, Kur'an okuyla gün sayın. Üçüncüsü bu mümkün boluşunca mınday öte mınday ülgülü Müslüman bolğonga hareket жасайлы да, başkalarga. Ülgülü Müslüman bolğonga. Mınday bola albasaң деле hareket kıl da, hareket kıl. Жана ошондой эле биз бири-бирибизди эмне куттукташыбыз керек. Баягыдай башка учурларды деле куттуктап атпайбызбы? Именно ошол Рамазан айында куттуктап бири-бирибизге куттуктоолорду жөнөтүп, жакшы сөздөрүбүздү айтып эме кылайлы да. Анан майрамдар боюнча мисалы бизде кээ бир эмелер бар. Баягыдай мусулмандардын немесин статистика кылып изилдеген изилдөө борборлору бар. Кээ биркилер айтат, бизде мына Орто Азияда, Кыргызстанда исламда ошо аябай күч алып кетип атат акыркы жылдары деп мындай коркунуч катары айтышат да. Бул туура эмес. Себеби бизде карасаңыздар дини майрамдарда эч кандай өзгөчөлүк болбойт дагы, башка майрамдарда аябай көчөлөрдө пробка болуп, тыгындар болот. Мунун эч кандай чочулаган деле эмеси жок да, кереги жок. Исламдашып кетип жатат депчи. Mughira bin Şu'ba radıyallahu anh aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол Рамазанда эки буту шишип кеткенче намаз окуйт эле дейт да. Анан сахабалар сурашты дейт, Алланын элчиси, сиз бардык күнөөңүз кечирилген адамсыз, бардык күнөөсү дегенде буга чейин жасаган жана келечекте жасай турган бардык күнөөлөрүн кечирилген. Ушундай пенде болуп туруп, анан эмне мынча өзүңүздү кыйнайсыз дегенде, Пайгамбар дейт, афала акуна абдан шакуран дейт. Мен Алла Таалага көп шүгүр келтирген, рахмат айткан пенде болбоймунбу дейт да. Бул хадисте Пайгамбар бул сөзүнү Айша энебизге деле айткан да. Ушул эле суроо болгондочу. Демек биз Рамазан айын аябай жакшы мындай мүмкүн болушунча туура пайдаланганга, ибадаттар менен пайдаланганга аракет жасайлы. Бул биздин биринчи эмебиз болду, темабыз. Экинчи тема деле ушуга окшош. Эгер мисалы темага тиешелүү суроолор болсо, берсеңиздер болот. Бирок эме экен, биринчи менен экинчинин темасы
өтө эле окшош экен немелери, ичиндеги айта турган эмелеричи, маселелери. Бул жерде кийинки теманы андай мен баштай берем. Эң эле немеси Пейгамбар саллаллаху алейхи Рамазан боюнча не деген? Шахру Рамадан фихи не туфтаху абабул джиннат ва туглaqu абабул джиннат. Мына атакум Рамадан шахрун мубарак дейт. Пейгамбар саллаллаху алейхи сахабаларга айтып жатат, силерге ушундай бир ай келди, Рамазан айы. Бул берекелүү ай дейт. Фарадаллаху азза ва жал алейкум сиямаху. Ушул айда ороза кармоону силерге Алла Таалам парыз кылды. Туфтаху фихи абабус сама. Ошол айда асман эшиктери ачылат. Ва туглaq фихи абабул жахим. Тозок эшиктери жабылат. Ва туглaq ва тугаллу фихи марадатуш шаятин. Ошол айда баягы жаман башы ийбеген бузуку шайтандар не кишенделет. Лиллахи фихи лайлатун хайрун мин алфи шахр ман хурима хайраха факат хурима дейт. Ошол айда бир түн бар, ал түн 1000 айдан артык. Эгерде ошол түндүн жакшылыгынан ким кур кала турган болсо, ал бардык жакшылыктардан кур калган болот дейт. Бул жерде маселе, мисалы, азыр тозок бейиш азыр барбы же ал кандай кийин жаралабы кыямат күнү? Тозок бейиш азыр бар. Пейгамбар саллаллаху тозок бейишти көргөн. Сирадан окусаңыздар керек. Исра Ми'ражда, Исра Ми'раж, ошо Ми'раж кечесинде көккө көтөрүлүп асман неме кылганда, ошол Алла Таала менен жолукканда, ошондо тозок бейишти көргөн да. Ошон үчүн айтып атпайбы? Эгерде силер мен көргөндү көрүп, мен билгенди билгениңерде, силер өкүрүп, кыйкырып, ыйлап көчөгө чыгып дуа кылмаксыңар дейт да. Бирок биз көрбөгөндүктөн биз кээде ошо капилет калып кетебиз да. Нафсибиз ары карап кээде күнөө иштерге барып коебуз. Рамазанда аткарылып турган ибадаттар деген тема болчу, бирок немеге окшош эле экен. Биринчиси ошол ороза кармоо, бул ал жөнүндө айттык. Ошондой эле ошол жөнүндө бир хадис айтып коеюн, бул жерде бар экен. Пейгамбар саллаллаху алейхи дейт: "Мен лам yad'a qabla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." дейт. Ким ошол ороза кармаган учурда жалган сөздү сүйлөөнү жана жалганды кылууну таштабаса, ал тамак аштан тыйылуусунда Алла Таала эч кандай муктаждыгы жок дейт да. Демек бизде не деген бар? Жалган сүйлөө деген бар, анан жалган кылуу деген бар. Жалган сүйлөө бул калп сүйлөйт, бул түшүнүктүү эле. Бирок жалган кылат дегенде баягы туура эмес иштерди жасайт, документтерди бурмалайт, бир нерселерди туура эмес жасайт. Мисалы экзаменде шпаргалка кылат, жана башка ошол кол менен, бут менен кылма аракет жасаган, бул деле жалган иштер, жалган кылган болот. Бул дагы чоң күнөө, Тарави намазы боюнча деле айттык, Куран боюнча айттык, Куран боюнча бул жерде бир хадис айтып коюлуп, Пейгамбар саллаллаху алейхи Ибн Аббас, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху айтат, Пейгамбар саллаллаху алейхи дейт, өтө берешен киши болгон дейт. Адамдардын арасынан эң берешен болгон да. Мисалы биз Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху өтө берешен болгон деп айтабыз, Баягы Абу Бакр менен Умар экөө дайыма атаандашып, сооп амалдарда. Акыры Умар айтат, пландап туруп түнү айтат, өзүнө өзү айтат да, болду деп. Бүгүн түнү Абу Бакрды мен бүт утуп чыгам дейт. Эрте мененчи түнү пландап атат да, иншалла эртең болду. Абу Бакрды мен озом дейт да. Ал не кылган болот? Жарым мүлкүн садакага даярдаган болот да. Бюджеттин бар мүлкүнүн жарымын садака кылуу бул бизге айтуу оңой, бирок муну жасаган өтө кыйын. Ошону алып жөнөгөнүңдө жарымын эмес, даже 10%-ын эсептеп туруп да, чыгарып туруп жөнөгөндө жаның чыркырап кетет да. Жарым мүлкүн эме кылып туруп эртеси барса, мына менин тапканымдын жарымы деп Пайгамбар салламга берет. Бергенде Пайгамбар саллам дуа берет. Дуа кылат да, Алла Таалам берекесин берсин деп. Анан Абу Бакр Сиддик келет тагын мына дейт, бардык мүлкүм дейт.
Анан Пейгамбар айтат Абу Бакирга, сен үй бүлөңө не калтырдың дейт. Мен аларга Алла Таала менен анын элчисин калтырдым дейт. Көрүңүз, ыйманы ошончолук бекем болгон да. Андай болуш кыйын. Ошодон кийин Умар болду дейт. Бүттү дейт. Мен болду, мен кылбайм дейт. Мен аны менен атаандаша албайт экенмин дейт. Көрүңүзөрбү? Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакирдан дагы баарынан берешен болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келген белектер, ушул белектер эмелердин баарын бүт таратып салган да. Сактаган эмес көп. Заматта бүт таратып жүргөн. Жашоондочу. Ошондон каза болгондо аз эле нерсе калган да, эсептелүүдө буюмдар калган. Айтат, Алланын элчиси адамдардын арасынан эң берешен адам болгон дейт. Жана ошондой эле эң берешен болгон күнү бул эмне? Рамазанда болгон дейт. Рамазан айынан дагы айрыкча ошол Жибрил алейхиссалам менен жолуккан түндөрү аябай берешен болгон дейт. Себеби Жибрил алейхиссалам ар түнү келип ага эмне Куран үйрөткөн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жибрил алейхиссалам экөөнү Куранды бир сыйра эме кылып текшерип жазган окуганды билген эмес Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошону жаттаган айтат, анда ал текшерип турган. Ошол Жибрил алейхиссалам жолуккандан кийин баягы Арихил Мурсала дегени ушуну кейбиркилер туура эмес которот экен кыргызча. Бул эме Рих деген шамал, Мурсала деген тез шамал эмес кыргызча. Бул жаандан алдын келе турган шамал да, желарга. Себеби баягыдай берекелүү жамгыр бар го, ошодон алдын келе турган шамал же желарга. Ошодон дагы не берешен болгон дейт. Жана ошондой эле орозодо аткарыла турган амалдардын дагы бири бул садака берүү. Анан садаканын түрлөрү деле көп, акчалай берсе болот. Ошондой эле бирөөлөргө мисалы тамак аш берсе болот, тамак берсе болот. Анан тамак аш бергенде ал тамак жей турган киши жакыр болуусу шарт эмес да. Мисалы байларга деле, таанышыңа деле чайып берсең, бул дагы чоң сооптуу амалдардан. Анан бизде ошол айрыкча биздин эл мына чай алып берсең аябай сүйүнүшөт экен. Аябай эле эме кылып мындай сыйлагандын эң немеси экен да биздин түшүнүктөчү. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Аль-ядул улия хайру мин аль-ядис суфла дейт. Буну кейбиркилер түзмө-түзмү которот экен. Үстүңкү кол астыңкы колдон жакшы дейт. Бул дегени берешендик кылган кол, кайрымдуулук кылган кол алуучудан жакшыраак дейт. Бул дегени сен дайыма бирөөлөрдөн ала бербей, сен өзүң бере турган адам бол дейт. Биз дайым эле бирөөлөрдөн суранып же муну берип койчу, тигини берип койчу, мага чай алып берип койчу, тигил деп суранып бербестен биз тетирисинче биз беришибиз керек башкаларга. Ошону үйрөнөлү. Ошол чоң маданият. Жана ошондой эле тууганчылыкты бекемдөө маселеси, туугандар менен мамилебизди дагы жакшыртышыбыз керек. Кээ бир мындай телефонду карап, контакттарды карасаңыздар, кээде мисалы 6 ай же 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл бою сүйлөшпөгөн туугандар чыгып калышы мүмкүн. Ошолор менен кайра сүйлөшүп, телефондошуп дегендей үйгө чакырып. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абдулла бин Мас'уд деген сахаби сурап жатат да. Алланын элчиси дедим дейт. Айюл амали афдал. Эң жакшы амал кайсы деп сурадым дейт. Дегенде Пайгамбар эмне деп жооп берди? Ас-салату аля миқатиха. Ошол өз убагында, өз учурунда окулган намаз деди дейт. Анан айттым дейт, андан кийин кайсы дедим дейт. Дегенде андан кийин ата-энеге жакшы мамиле кылуу деди. Анан сурадым дейт. Андан кийин кайсы десем, Алла жолунда согушка чыгуу деди. Көрдүңүзбү? Анан фасакатту ан Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам.
وَلَوْ اِسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِ Анан мен унчукпай койдум дейт. Эгер мен сурагамда Пейгамбар айта бермек дейт да, тизмектеп бул дейт. Анан ушул хадисте алымдар эме кылып көрүшкөн, жыйнап. Эмне үчүн мисалы ар бир сахабиге ар түрлүү жооп болгонда, бирөөнө мисалы эң жакшысы намаз десе, эң жакшысы ата-энеге жакшы мамиле кылуу, дагы бирөөнө садака кылуу, дагы бирөөнө жихадка чыгуу. Бул көрсө дейт. Анан бир тыянакка келишкен, көрсө Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол сахабиге жараша жооп берген да. Эгер мисалы намаздан кечиге турган, жамааттан кечиге турган сахаби болсо, аны жамаатка үндөш үчүн биринчи убагында деп үндөгөн. Эгер мисалы ата-энесине кичине бир сус мамиле кыла турган сахаби болсо, анда ата-энесиге ыктап, ошондуктан адам сооп амалдарда мындай биз көрүшүбүзгө жазып алып, эң жакшы амалдар деген тизмектеп туруп, анан мындай карап көрөлү дагы, биз кайсынысыда алсыз болсок, анда ошого принципке койтуруп ошого басым жасайлы да. Ошондой эле орозодо аткарыла турган амалдардын эң жакшысы бул и'тикаф. И'тикаф деген бул мечитке келип, ошол мечитте күнү-түнү мечитте болуу, ибадат менен. Ошону и'тикаф дейт. И'тикаф маданиятын биз тирилтишибиз керек. Бул жакта билбейм, бизде канчалык эме болду. Биз илгери кичинебизде ошол окуп жүргөндө, ошол дайыма Рамазандын акыркы 10 күнүндө и'тикафка чыгып кетерлек да. Мектепте эле эме кылчу, агайлар уруксат берип, кичине кечиримдүү болушат эле дагы, биз ошол эмеге чыгып кетерлек да, Рамазандачы. 10 күн и'тикафта болчубуз. Эми азыр бияка келип, биякта көп деле болбой калды. Биздин жашоо шартыбыз деле шарт түзбөйт. Бирок кимдин шарты болсо, бул аябай жакшы ибадат. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дайыма и'тикаф кылган 10 күн. Анан каза болгон жылы 20 күн и'тикаф кылган да. Бул и'тикафта эмне бүт немесин бул жака мечитке алып келип бир эме кылып, бирок мечит таза сакташ керек, эмелери бар. Адептүүлүк сактап, таза сактап, эмелерди, килемдерди дегендей. Анан тамак ашын алып келип алып, бул жакта өздөрү тамак жасап, жеме кылып, ушундай чыкпай ибадат кылат да. Бир гана анан эгер бул жакта келип алып, анан жөнүндө сүйлөшүп отурса, анда үйүндө эле отурганы жакшы да. Мисалы, бирөө и'тикафка келди дагы, эч Куран деле окуган жок, жөн эле достору менен сүйлөшүп отурду. Анда эс алып келген болот да, баягы үй бүлөлүк немеден, жоопкерчиликтен качып, анан андай кылбаш. Биз ибадаттарды мындай өзүбүздүн эмеге колдонбошубуз керек да. Мында кээ бир адамдар ушундай учурларда аябай пайдаланат дагы, анын максаты балким ибадат эмес, жөн эле мындай үй бүлөдөн, бала чакадан бир аз алысыраак болойлу, мындай кулак тынч дегендей, андай эмес, ошол турмуш болуп калат. Ошону тирилтейли, ошондой эле зикир айтуу, зикир кылуу, истигфар айтуу. Зикир жөнүндө Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ала унаббиукум би хайри а'маликум ва аскаха инда маликукум" дейт. "Ала унаббиукум би хайри а'маликум" Силерге эң жакшы бир ибадатты, амалды айтпаймынбы дейт сахабаларгачы. Дегенде ва азкаха инда маликукум. Ошондой эле Раббиңердин астында, эгеңердин астында эң таза ибадат дейт. Эң жакшы, эң таза. Ва арфаиха фи даражатикум. Ошондой эле силердин даражаңарды дагы өтө көтөрө турган ибадат дейт. Ва хайрул лакум мин инфaqi захаб вал вариq. Алтын, күмүштү садака кылуудан дагы жакшы дейт бул ибадат. Ва хайрул лакум мин ан талqaw адувакум фатадрибу анaqahum ва ядрибу анaqakum. Душман менен беттешип, бири-бириңердин башыңарды кескенден дагы артык дейт. Колу бала, аны айтыңыз, кайсы ибадат дегенде, не деди? Зикруллахи таала. Алла Тааланы зикир кылуу. Алла Тааланы зикир кылган кишини Алла Таала өзүнүн периштелер менен отурган мажлисинде зикир кылат. Сен мисалы Алла Тааланы эстесең, мына биздин отурганыбыз бул деле зикирге кирет. Биз азыр мына жерде отурабызбы? Алла Таалам азыр периштелерине мактанат да. Мына көрдүңөрбү? Сиздер атыңыздарды айтып, мына паланчы, мына
шамдан бери мына канча болду, бир жарым саат бою мына отурат. Зикир угуп, көрдүңүзбү? Ошону мактайт да. Бул элестетим, жөнөкөй эле бир жыйындарда, чоң жыйындарда, министрлер жолуккан жыйындарда, президент жолуп бар жыйындарда сен атың айтылса кандай сүйүнөсүң, айтылып кетип анан угуп калсаң, ошол жерин кыркып алып, бүт бөлүшүп мактанып, мына биздин атыбыз аталды. Алла Таалам айткан бул эң жакшы, буга эң чоң бактылуу. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча көп Алла Тааланы Алла Тааланы эстеп зикир кылышыбыз керек. Жана ошондой эле Алла Таалам мына эмелерди, момун кишилерди, такыба кишилерди мактап жатып, не деди? Аларды сыпаттап жатып, кандай момун пенделерди сыпаттап жатып айтат. Али Имран сүрөсүндө Ас-сабирина вас-садиқина вал-канитина вал-мунфиқин вал-мустагфирина бил-асхар дейт. Аларды сыпаттап, алар кандай? Алар сабырдуу, чынчыл, тобо кылуучу, түнү намаз окуучу, садака берүүчү, кайрымдуулук кылуучу жана сахар убактысында, сахарды кыргызча саарлык деп которгонбуз, саарлык учурунда алар истигфар айтышат дейт. Мына саарлык дегени бул багымдаттан алдыңкы учур. Мисалы календарды карасаңыздар, азыр мисалы багымдат 5:35, 5:32 дейт, 5:32 демек ошодон алдыңкы ар бир минута бул саарлыкка кирет да. Сахар убактысы. Ошондуктан мисалы эртең менен 4:30-да 4-тө туруп саарлыкка туруп атпайбызбы? Ошол учурда сахар убактысында биз дуа, истигфар айтканды унутпайлы да. Бир гана тамак менен алектенбестен Алла Тааланы эстеп, зикир кылып, дуа кылып алайлы. Азанга чейин, мына багымдат кирерге чейин эң баалуу убакытта биз азыр мына саарлыкка турам деп күндө ошол учурга туруп атабыз. Ошону туура пайдаланайлы. Анан ошондой эле эң жакшы Рамазанда кыла турган ибадаттардын бири бул эмне? Ифтар саим, орозо киши ифтар кылуу, ифтарлык кылуу, башкаларга тамак берүү. Анан ифтарлык кылгандачы бирөөнүн оозун ачтырсаң, ошол кишинин соогун сен да каласың да. 100 кишиге тамак берсең, 100 кишинин соогун алып аласың. Бул аябай жакшы да. Анын айырмачылыгы алардын соогу кемибейт да. Аларга деле берет, сага деле берет. Мындай эме кылбашыбыз, мына бересин болушубуз керек да. Баягы жакшылыкка чакырганда деле бир адамды бир сооп амалга үндөсөң, ал сен себеп менен ошону аткарса, ага деле берет, сага деле берет. Анан бир жолу кичинебизде бир дос балам айттым да, ошондой сүннөт орозолор болуп калды. Адашмасам, Тасуа, Ашура болсо керек, Мухаррам айынын 9-10 күндөрү. Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединага келгенде жөөттөр Ашура күнү, ошол Мухаррам айынын 10 күнүндө, Мухаррам айы бул Зулхижжа айы, баягы Зулхижжа айы бар го. Ажылык айы бул Зулхижжа айы да. Курбан айы болгон ай Зулхижжа айы. Ошол ай бүткөндөн кийин Мухаррам айы жыл жаңыраттаган Мухаррам айы биринчи ай да ислам календарында. Ошол айдын 10 күнү, эстеп калыңыздар. Анан ошол Мухаррам айынын 10 күнү жөөттөрдүн орозо кармаганын көрүп сурайт. Булар кайсы бул эмнеге орозо кармайт экен? Бул кайсы күн дегенде жөөттөр айтат, бул күнү Алла Таала Муса алейхиссаламды жана анын коомун, Муса алейхиссалам жана момундарды, ошол учурдагы мусулмандарды Фираундан куткарган күн дейт да. Баягы ал качып неме кылып, Нил дарыясын өтүп, анан бүт агызып кетет го, чөктүрүп. Ошондон кийин анан биз ошо Алла Таалага шүгүр кылып кармап жатабыз, кармап келебиз дейт да. Шүгүр кылыпчы, бизди куткардың деп. Дегенде Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, анда биз мен дейт, Мусага караганда биз жакыныраакпыз дейт. Жөөттөргө караганда биз Муса алейхиссаламга мен пайгамбармын, ал деп пайгамбар, мен жакыныраакмын дейт да. Анда биз да кармайбыз дейт. Деп эме кылат, себеби мен жакыныраакмын деген эмне үчүн? Себеби биз мусулмандар дин карманууда жөөттөргө караганда жакыныраакпыз да. Алардын карынына калган адамдар да.
Алар дин карманганы менен бурмалап өзгөрүп салышкан да. Ошондон мен жакыныраакмын дейт да. Аны кармап жүрүп анан кийин айтат, дагы бир риваят айтат да. Сахабалар сурашкан да, бул жөөттөр кармай турган күнгө анан кандай болуп калып биз эмне жөөттөргө окшошуп калабызбы дегенде, Пайгамбар эмне дейт? Эгерде мен кийинки жыл жашай турган болсом, буюрса, анда Тасуа 9-күнүн дагы кошуп коём, жөөттөр менен окшошпошу үчүн деп айткан, бирок эмне тилекке каршы ошо Алла Тааланын эмеси тагдыры экен, өтүп кеткен да. Ушул эки хадисте алымдар изилдеп көрүп, мындай деген тыйнакка келген да. Көрсө Пайгамбар биринчилик ошо Мединага келген жылдары кармап жүргөн дагы башында жөөт менен христиандарга окшошконду жакшы көрчү Пайгамбар саллаллаху. Себеби мушриктер капырларга караганда алар эми бир аз динге жакыныраак да, китептери бар дегендейчи. Ахлул китап бизде деле христиан жөөттөр башка капырлардан эме айырмаланат да. Алардын эмеси башка статусу үчүн макулбу? Ошондуктан ошентип окшошуп жүрүп, кийин анан Алла Тааладан ошол буйрук келген, болду эми аларга окшошуп эле өзүңчө жүр дегенде, анан алардын ар бир кылган ишин тетерисин кылып баштаган да. Чачын өргөндө деле мисалы оң жакка кылган, алар деле оң жакка кылган, кара сол жакка кылганда, анан сол жакка кылганда каран эки өрүп салган, анан жөөтөргө бул эмне эле кылсак ошону тетерисин кылып деп сөз кылышкан да. Демек, бул эки хадистин эмеси ошондо чечмеленүүсүчү. Ошондуктан биз орозо эмеде Рамазан айында ифтарлык бергенди пайдаланайлы, анан саарлык учурун дагы колдон чыгарбайлы дуа кылганда. Ошондой эле ифтар кылуу бул өзүнчө бир ибадат экенин билейли. Ооз ачуу бул өзүнчө ибадат. Анан ооз ачканда шашылуу дагы өзүнчө бир ибадат да. Мисалы сен карадың, ооз ачар болду, бирок мен курсагым ачканым жок, кичине дагы 5-10 мүнөт күтүп турайын десең болбойт. Сүннөткө тетири кылган болуп каласың да. Эч кандай сага сооп болбойт. Бягы мен эмен сурадым да, бир жолу не деп коет, механик деп коебу. Бягы машина оңдогондор барбы, ошого барып анан эмен сурадым. Бягы светофордо турганда нейтралныйга коюп койгон бир пайдасы барбы дедим да. Дыны басып турбай, кичине жеңил болбойбу, нейтралный коюп койсом десем, жок, дыда эле тура бериңиз дейт. Анан мындай бир мустахап деле эмеспи дедим да, мындай десем, биз мындай диний терминдерди мен жашоодо эле колдоном да. Десем, ал күлөт, жок, мустахап деле эмес, дыны басып тура бериңиз дейт да. Ошол сыяктуу мына биз дин тутканда ар бир аракетибизди көрөйлү да. Сен балким бир нерсени сооп үмүт кыласың, бирок анда сооп деле болбойт. Балким сооп үмүт кылган амалыңда балким сүннөгө каршы болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу. Сен айттың, мен курсагым ачкан жолу бир 5 мүнөт күтүп коеюн дедим. Жок. Сен тездет, макулбу? Хадисте не дейт? Ла язалун нас би хайр ма аджалул футур дейт. Адамдар ифтарлыкты шашылдырганда аларда жакшылык болот дейт. Качан ошо ифтарды алар кечиктирсе атайлар, анда аларда жамандык болот дегендей маани кетет да. Демек күн баттыбы, озачар болду, көрдүң, мисалы азыр биз эми календар менен болуп калдык, көрдүң, минутасы келди, озачар бересиң. Эч кандай күткөн муктаждыгы жок, Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтат: "Фасулун ма байна сиямина ва сиям ахлил китаб акалату сахар" дейт. Ошол жөөт ахлил китаб деген ошол жөөт христиан, жөөт христиандар менен биздин ортобуздагы орозобуздун айырмачылыгы, бирден бир айырмачылык бул эмне? Саарлык жөө дейт. Демек биз саарлыкка турушубуз керек. Анан бирөө эгер мисалы саарлык мисалы азыр 5:30 деди да багында, анан 3-кө чейин уктабай бир жумуштар менен жүрүп калды дагы, 3-тө жатса, анда ал турбай калышы мүмкүн. 1 сааттан кийин кайра турбайт да, уйку скоростуна кетет. Анан анда ал киши ошол саат 3-тө эле жеп алган уктаганы жакшы да. Ато саат 4-тө турам деп, анан турбай ачка калып кыйналып калат. Макулбу? Бирок барыңыздар билесиздер, баягы куптандан кийин уйкуну тездетиш керек да. Пайгамбар саллаллаху куптандан кийин мындай сөздү узартып, жөн эле бир эмелерди кылганды жакшы көргөн эмес. Ошондон бизде эме могу жерде бир аксакал айтты го.
куптандан кийин уктан деп айтылат экен да. Куптандан кийин укташ керек. Ошондой эле Рамазанда аткарыла турган эң жакшы ибадаттардын бири бул умрага баруу. Кимдин шарты бар болсо, умрага барса, бул аябай чоң сооп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтат: "Умратун фи Рамадан, хаджатун ма'i" дейт. Имам Бухари айтқан хадис. Рамазан айында умра кылуу бул менен ажылык кылган менен барабар дейт да. Ошондуктан Рамазан айында умра эгер кимдин шарты бар болсо, умрага барса аябай жакшы болот. Анан умра деп калдык, темадан сырткары маалымат катары айтып кетейин. Ажылык умра, мен ажылык умрада иштедим. Муфтиятта 8 жыл иштедим да. Ажылык бөлүмүндө. Ажылык максат ажым учурунда бул түрү. Ажылык умра сезонундачы, ажылык умрада биз кээде барып алып, умрага барып, анан баягы уюштуруучу муфтийлерге сөз тийгизип атабыз да. Саудияда ажылык умранын баалары сезонный да. Сен мисалы бир гостиницага барып келем десең, ал сурайт кайсы датада келесиң дейт. Дата боюнча алар алдын ала 1 жылдык, 2 жылдык бааны чыгарып койгон. Минимум 1 жылдык. 1 жылдык бааны мынакей деп сага берип коет, уже даяр. 1 жылдык баанычы. Анан биз мисалы арзан учурда барып мен ушул гостиницаны көрдүм, мына ушул районда мынчалык экен, ана силер эмнеге ажылыкта мунун баасын көтөрүп атасыңар деген туура эмес. Бул зулумдук да. Мен алардын эмесин эме кылган жокмун, бирок биз адилеттүү болойлу. Балким баягы туура эмес иштер болушу деле мүмкүн. Аны эми ошол териштирүүчү органдар текшерип эме кылат, иликтейт. Бирок биз мусулман катары башкалар боюнча туура күмөн, туура ой жүгүрткөндү үйрөнөйлү. Себеби мен күнөө бизде чоң кичине деп бөлүнөт да, билесиздер, чоң күнөө бул баягы Алланын каргышын келтире турган, Алла Таала каргайт. Ким мисал ким ушул күнөө кылса Алла Тааланы каргайт, периштелер каргайт, Алланы пайгамбардын каргышы тиет, периштелер деп ушундай жаман айтылган. Алла Таала кыямат күнү назарына салбайт, булар чоң күнөөгө кирет, макулбу? Анан андай айтылбаган, андай каргыш айтылбаган күнөө жөн эле күнөө деп айтса, анда ал кичинекей күнөө, бирок экөө тең күнөө, макулбу? Анан экиге бөлүнөт. Бирок мен дагы бир күнөө кошуп койдум, эми мындай өзүмдүн терминимде ашыкча күнөө деп коем да. Мындай термин жок өзү. Бул ашыкча күнөө дегеним бул аны жасаганга сенин муктаждыгың жок. Мисалы, жумушка барганда кол коесуң журналга. Саат мынчада келдим деп. Айтам, бул ашыкча силер жөн адамдарды күнөөгө түртүп атасыңар. Бирөө мисалы 9-дан 15 мүнөт өткөндө барат дагы карап туруп эч ким жок болсо 9:00 деп кирип кетет. Неге биз мисалы бири-бирибизди күнөөгө түртөбүз да? Андан көрө алып сал журналыңды. Мындай эле или башкача бир неме аппараттар коюп койсоңор, ар бир кирген чыкканда тик-тик деп неме эсептеп коет, компьютер өзү азыр электроника заманы. Ошондой эле мисалы башка бирөөлөр жөнүндө гыйбат кылып, аларды жамандаган кимге кереги бар мисалы да? Сен аны билбегенден кийин, көзүң менен көрбөгөндөн кийин эмнеге аны сүйлөйсүң мисалы? Бул ашыкча күнөө да. Инне ба'дазан исм дейт. Алла Таала айтат, албетте кээ бир ойлор күнөө дейт. Сен даже бир нерсени ойлоп күнөө көрүп болосуң да. Ошол жөнүндө бирөө жөнүндө жаман ойлодуңбу? Карап туруп, мынау баягы ууру ушул окшойт деп ойлодуң да. Кийин карасаң ууру эмес, ал ууру күнөө жазылды сага. Ойлогонуң күнөө да. Ошондуктан биз туура ойлогонду үйрөнөйлү. Мен кээ бир адам менен иштешип, мындай эме кылып, мындай байкадым да, бизде бүт немени жаманы калат экен да, төрткө баягы жаманы калат. Ошого бекеринен неме айтылбайт го, жамандын ою жаман депчи. Ошол эми бул барыбызга кайталоо болду. Рамазан учуру. Анан ошондой эле Шабан айы дабыз, анан Шабан айында эме кылып, орозо кармап, ошого аракет жасайлы. Мына мисалы дүйшөмбү күнү 28 Шабан болот. Дүйшөмбү күнү орозо кармасаңыздар, бир учур менен 2-3 бир ок менен 2-3 коёнду атсаңыздар болот да. Дүйшөмбү күнү орозо кармаганда дүйшөмбү күнү ниет кыласыздар. Анан Шабан айынын орозо кармаганын ниет кыласыздар. Ошондой эле Рамазанга даярдык катары дагы ниет кылып койсоңуздар, 3 сол жазылат да.
Ошону унутпайлы. Себеби чукул орозо кармаганда биринчи күндөрү өтө оор келет организмге. Уктап калбай, балким биринчи күн жумуш күнү болуп калышы мүмкүн, кээ келет. Эмне үчүн биз баягы тарави эртең орозо дегенде түнү тарави окуп баштайбыз? Орозо кармай эле. Мисалы, эртең орозо кармайбыз дегенде, орозо кармай эле түнү куптандан кийин тарави окуп баштайбыз да. İslam'da emede birinci tün gelet de bu. Макулбу? Ооба. Биринчи күн баткандан кийин бизде календар алмашат. Бизде азыр мына телефондордо түнкү саат 12'de алмашып атпайбы? Ислам календарында күндүн батуусу менен түн биринчи келет. Бизде түн биринчи келет, анан күн келет. Макулбу? Ошондуктан мисалы бейшемби күнү кеч киргенде уже биз жумага кирдик да. Ошондуктан бейшемби күнү шамдан кийин биз Кахф сүрөсүн окусак жакшы болот да, баягы сүннөтү тирилген болот. Ошол эгер немеге суроо болсо, суроо берсеңиздер болот темага байланыштуу. Misal üçün, turmuşdan geçke çarşap gelip anam 12'de geldin, günde ele oşontup 15 gün oğuzun cevap ele jata versen, oğuzdu bek emeni, siz aytkanday 12'de ele bir cevap kayra tura albayım ertemen 4:30'da dep jata verse bolобу, же уже ал эми күнөө болбойт, бирок баягы саардылык учурду баягы берекелүү убакыттан кур калып калган болот да. Сүннөткө амал кылбаган болот. Бирок орозосу кабыл эле болот. Андай кишилер тамагын жеп алып жатканы жакшы да, ачык калбаш үчүн. Саардылыкты биз өтө маани берели, бул аябай жакшы учур. Бул берекелүү учур да. Пейгамбер берекелүү учур деген. Тасахару фа инна фис сухури барака деген хадистечи. Саардылыкка тургула дейт. Саардылыкта береке бар деген. Жок дегенде дейт алымдар, туруп, эгер тамак жегенге деле шартын жок болсо, туруп бир уртам суу ичип, бир иштен тамак жеп койгонун деле ошол сүннөткө амал кылган болот да. Жок дегендечи. 5 минут, 10 минут туруп. Кээ бир адамдар бар, мисалы, туруп, анан кайра уйкусу болуп алып кете берет. Эгер ошондой болсо, алар туруп, анан жеп кайра уктап неме кыла берсин да. Кээ бир адамдар бар, тургандан кийин кайра уктай албай кыйналат, мисалы. Кечкисин ол бекитпей эле жатып калып эртеңинен эле уктап калыпчы. Ниет кылып коюш койгондон кийин. Ошон үчүн биз ар түнү ниет кылышыбыз керек да. Анан ниет кылганда кээ бир алымдар эме дейт. Талашта мисалы биринчи Рамазанда мен ушул Рамазан айын толук кармайм деп бир ниет кылып койсо болобу же ар түнү неме кылса тирилтиш керекпи дегенде кээ бир алымдар ошол бир ниет кылып койсо ошол деле жетиштүү дейт. Ошондуктан Рамазан келгенде эле биз Рамазан келе эле азыр ниет кылып атпайбыз, буюрса Рамазандын баарын кармайм депчи.